Арыбаңыздар кыдырлуу кыргыз журту KG Москва каналынын Түгөнбөйт кыргыз баяны долбоорунан эсендешип жатканыма кубанычтамын. Нарк тууралуу, салт тууралуу сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү коногубуз Ала Тоо жергесинен Ак Калпак кыргыз элибизден келген кадырлуу коногубуз, философия илимдеринин кандидаты, белгилүү манас таануучу, кыргыз таануучу, окумуштуу Гүлзат Алиева эжекебиз келген. Кош келдиңиз эже. Рахмат, чоң рахмат. Алгачкы сурообуз ушу нарк деген эмне? Нарк тууралуу түшүндүрүп берсеңиз. Кыргыз тилинде нарктын эки өңүтү бар. Нарк түшүнүгүнүн эки өңүтү бар. Биринчи өңүтү экономикалык өңүттөн карай турган болсок, нарк бул бир өндүрмөнүн, продукциянын же товардын баасы болуп саналат. Мунун наркы канча деп сурайбыз. Ошол товардын баасы. Ал эми экинчи өңүттү ала турган болсок, бул уже философиялык мааниде болуп калат, этикалык дагы мааниде болуп калат. Нарк деп биз кандайдыр бир коомдун, жамааттын, улуттун менталитети менен тарыхына, дүйнө таанымына туура келген материалдык жана руханий баалуулуктардын системасын нарк деп айтабыз да. Философиянын тилине которо турган болсок, нарк бул кыргыз элинин аксиологиясы болуп саналат. Аксиология бул баалуулуктар жөнүндөгү илим. Анан дагы мындай кыска мындай тар маанисинде карай турган болсок, наркты бул этноэтикет деп алсак да болот. Башка улуттарда, мисалы үчүн орус элинде, жанагы мамлекеттүүлүгү бар элдерде дворцовый этноэтикет дегендей түшүнүктөр бар. Биздин Кыргызда да ошондой бар да. Хандын наркы деген бар, элдин наркы деген бар. Эми нарктын тармактары көп. Ушундай кең маанисинде бул баалуулуктар системасы, тар маанисинде бул жүрүм-турумдардын тартиби. Кеп өнөрү, сөз өнөрү тууралуу айтып өтсөңүз да, анан нарк менен кандай байланыш түрлөрү бар? Ооба, кыргыз элинде кеп өнөрү менен сөз өнөрү өтө бааланган. Кыргыз эли негизинен кепти баалаган, сөздү баалаган кемеңгер эл болуп саналат. Анан илимдин тилинде кеп өнөрү менен сөз өнөрү бул вербалдык этикет деп айтылат, вербалдык маданият деп айтылат. Кыргыз элинде дагы вербалдык маданият абдан жакшы өнүккөн, жогорку деңгээлде өнүккөн. Бул вербалдык маданияттын түрлөрү өтө көп. Эң негизги түрлөрүнө токтоло кетсек, бул бата берүү маданияты деген бар, тилек айтуу маданияты деген бар, сыйынуу маданияты деген бар, ошол кеп өнөрү менен байланышкан. Манас айтуу маданияты деген бар. Анан дагы табуу салынган, тыюу салынган сөздөр деген бар. Кээ бир сөздөрдү айтканга болбойт, ага тыюу салынган. Аны башка сөздөр менен алмаштырып айтуу керек. Же болбосо тергөө сөздөрү деген бар. Бул дагы өзүнчө чоң маданият болуп саналат. Анын дагы философиялык маңызы бар. Анан каргыш сөздөрү деген бар. Ал каргыш сөздөрүн айтыш керекпизби, айтпаш керекпизби, бул дагы чоң философия болуп саналат. Башта айткалы атасыз бата деп, бата менен тилектин айырмасын айтып бере аласызбы? Ооба, бул бата менен тилек кыргыздын ошо сакралдуу маанидеги кеп өнөрлөрүнө кирет, сөз өнөрүнө кирет. Бата сөзүн көбүнчө бул араб тилинен келген дегендей чечмелеп жүрүшөт, бирок бата сөзү кыргыздын эле нукра сөзү, төл сөзү болуп саналат. Мааниси боюнча ошо айткан каалоо тилектерге бат ээ бол деген мааниде чечмелесе болот. Бул батанын жанагы батага коштолгон дене кыймылдары, мисалы үчүн мындай бетке алаканды өйдө көтөрүп, бетке мындай сылоо ишараты сыяктуу дене кыймылдары, ооба, жүзгө сылаган ишараттар бул жанагы Алтай жергесинде табылган археологиялык табылгаларда дагы ошонун сүрөтү калган. Демек, бизге дин келгенге чейин эле, чоочу маданият келгенге чейин эле кыргыздын батасы болгон, батага коштолгон дене ишараттары болгон. Бул кыргыздын нукра маданиятына кирет. Анан батага уңгулаш, батага өзөктөш, батага тамырлаш, катарлаш, үзөңгүлөш болгон түшүнүк болуп, бул тилек саналат. Тилек деген сөздүн мааниси бул тил эк, арпа эк, буудай эк деген сыяктуу биз дагы тилди эгебиз. Ошо кандай эксек,
ошондой натыйжасы болот да. Орусча айтканда мысли материализуются дейт. Сен эмнени ойлосоң, сен эмнени айтсаң, ошол кайрылып эле өзүбүзгө кайрылып келет да. Ошондой нерсени кыргыз эли билген баягытадан. Анан бата менен тилектин дагы бир айырмасы бар. Негизинен кыргыздын салты боюнча, ошо манас эпосу боюнча дагы карасак, батаны эркек киши гана айтат. Бул жанагы Кыдыр атанын статусуна ээ болгон, коомдук кадыр баркы бар, аброю бар, ошо жанагы мыкты үй бүлө күткөн, жанагы азыркыча тил менен айтканда оңго солго баспаган, моралдык жактан үлгү болгон, өрнөк болгон, көп балалуу болуп ошо балдарга татыктуу тарбия берген эркек адам гана, сөз баккан, кеп баккан эркек адам гана бата берет. Анан бата берген, бата жайган эркек адамды батакөй деп аташат. Көбүнчөсү батачы деп жүрүшөт, батачы делбейт, батакөй деп аталат. Ал эми тилекте болсо, негизинен апалар айтат, кыргызда сөз бар, эркектин билеги күчтүү, эненин тилеги күчтүү дейт. Ошо эне кандай тилек айтса, ошонун баары кабыл болот. Негизинен бул психология илиминде деле ушундай делет. Анан ошо биздин апаларыбыз, энелерибиз ошо тилеги менен элди агартып, көгөртүп, балдарын агартып, көгөртүп, ал эми аталарыбыз болсо батасы менен жалпы журтту агартып, коомду агартып келишкен. Анан тилек менен батанын ортосундагы айырма, кичине батада мындай буйрук берүүчүлүк момент болот да. Мындай бата айтып атканда эми бул бата айтып атканда кайып дүйнө менен жараткан менен адамдардын ортосунда байланыш мындай көпүрө түзүлүп атат да. Жараткандан элге сурап берип. Сурап берип атат да. Анан ошондо аталар жараткандан сурап атканда буйрук иретинде сурап берет. Мисалы үчүн Кошой атабыз баягы Кандагай шымын кийгенде Каныкей келинине абдан ыраазы болуп, ага батасын берет эмеспи. Ошондо Каныкей энебиз көп жылдар бою төрөй албай жүргөн экен. Ошондо уулду болуп ал, уул төрөп ал деп батасын берип атат. Ошо улуу күчтөрдөн мындай буйрук катары суранып атат да. Ушул келиниме уул бере көр депчи. Анан ошонун тиги өгөөлөсүн темирдей, аты болсун семеттей деп, ошо аюу болбой шер болсун, аял болбой эр болсун деп ушундай батасын берип атпайбы? Ошо Кошой атабыздын батасынан ошо Семетей атабыз бул жарык дүйнөгө келип атат. Ал эми энелер эч убакта бата айта албайт. Приказ, мындай буйрук бере албайт, улуу күчтөргө буйрук бере албайт. Энелер ак тилегин гана айтат. Ошо баламдын жолу ак жолтой болсун, ийгилик коштосун деп баягы эненин жүрөгүндө кандай тилектер болсо, ошону баласына, жакындарына, жалпы журтуна айтат. Ошондуктан биз дагы суранып атканда батакөй атадан бата сурап, ал эми тилекчи энеден тилек сураныш керекпиз да. Айырмасы ушунда турбайбы? Айырмасы ушунда. Анан сөз кеп менен байланышпаган нарктын түрлөрү барбы? Ооба, мен жогоруда вербалдык этикет жөнүндө айттым, кеп өнөрү, сөз өнөрү менен байланышкан маданият тууралуу айттым. Ал эми маалымат берүүдө 70% маалымат берүү бул кеп сөз менен байланышпаган маалымат берүү болуп саналат да. Ал вербалдык эмес маданият деп аталат. Вербалдык эмес маданияттын түрлөрү өтө көп. Мисалы үчүн дене кыймылдарынын маданияты бар. Муну илимдин тилинде кинесика деп коет да. Мисалы үчүн кинесикада манас айтууда дагы манасчынын кыймылы ошо кинесикага кирет. Учурашып атканда, мисалы үчүн учурашуунун түрлөрү дагы ошо кыймылдап учурашабыз. Келиндердин жүгүнүүсү дагы ошо кинесикага кирет. Анан кинесиканын түрлөрү өтө көп да. Мисалы үчүн окулистика деп коет, бул көздүн кыймылдары. Бул кыргыздагы ошо көздүн кыймылдарына да кичине баласын кичинекей кезинен баштап көздөрүңдү жалжалдатпа жана башка дегендей эмне тарбия берген да. Муну окулистика деп коет. Могу дененин жүздү, беттеги булчуңдардын кыймылы да болот. Муну мимика деп коет. Мимикага дагы биздин апалар, аталар кичинекейинен ошо туура мимика кылууну үйрөтүшкөн болчу. Мындан сырткары бий өнөрү деген бар. Мисалы үчүн башка улуттар дейликпи, башка маданияттын өкүлдөрүнөн айырмаланып, кыргыздар ошо денесин мындай өзгөчө артык баш кыймылдарын жасап бийлеген эмес. Негизинен жалпы жонунан карасак, кыргыздар бийлеп
кеткен элге кирет десек да болот, бирок өздөрү ошо артык баш кыймылдарына бийлеген карап эмес, бийлеткен эл. бийлеткен эл болгон да. Эми дагы карасак такесика деген дагы бар. Такесика бул мындай денени орусча айтканда прикосновение, культура прикосновения дегенди билдирет. Мисалы үчүн кээ бир элдер ошо денесин мындай тийиштиргенди абдан жакшы көрүшөт да. Мисалы үчүн италиялыктар эй дос кандайсың деп далыдан чаап учурашып, мисалы үчүнчү ушундай келип алып мынтип колунан кармап ушундай бар да, колду катуу силкилдетип учурашкан. А кээ бир элдерде мындай прикосновение туура эмес, орой катары, маданиятсыздык катары кабыл алынат. Ошондуктан алар бирөөнүн денесин тийгизбей, өзүнүн колун тийгизип, анан аралыктан жүгүнүп амандашкан. Өзүнүн маданият, мисалы үчүн Кытайда кол беришип амандашышпайт, негизинен ошо аралыктан өзүнүн колуна өзүн тийгизип, анан аралыктан денесин ийип, бир аз ийип, анан жүгүнүп ошол менен амандашат. Эми мунун философиясы өтө терең да. Анан мындан сырткары дагы хронимика деген да бар. Бул жанагы убакытты пайдалануу маданияты. Кыргызда өзүнө таандык кечип барганыбыз, эрте келгенибиз, ал дагы өзүнчө себептери бар, натыйжалары бар дегендей, ал да чоң философия болуп саналат. Мындан сырткары проксемика деген дагы түшүнүк бар. Проксемика бул мейкиндикти туура пайдалануу. Мисалы үчүн боз үйдүн ичинде төргө ким отуруш керек, оозго ким отуруш керек, эпчи жакка ким отуруш керек, эр жакка ким отуруш керек, келин каяктан орун алыш керек, тиги жаштар каяктан орун алыш керек, аксакалдар каяктан орун алыш керек. Субординация деген түшүнүк бар да. Ошону такесика деп коет. Мейкиндикте туура орун алуу, маданиятты билүү. Азыр мындай болуп калабы, жаш жигиттер кызматка келсе эле аксакалдар төргө өткөрүп ийип атат да. Бул ошол сылыктык маданиятпы же кошоматчылык эмеспи? Муну мындай деп айткым келип атат. Жанагы кыргыздын проксемикасында төгөрөктүн төрт бурчунун өзүнүн философиялык мааниси бар да. Мисалы үчүн чыгыш тарапты бул жашоонун башталышы деп билсек, батыш тарапты жашоонун аякталышы деп билебиз да. Бул жарык дүйнөдөгү. Ал эми түндүк тарапты эпчи жак деп билсек, түштүк тарапты эр жак деп билебиз. Боз үйдү орноткондо биздин ата бабалар негизинен ошо босогону чыгыш тарапты каратып, жашоонун башатын түшүндүргөн да. Анан ошого жараша орун алышат. Ал эми жанагы түндүк менен түштүккө бөлө турган болсок, боз үйдүн ичин түндүк тарап бул эпчи жак. Аякка аялдар отуруш керек. Негизинен чыгыш философиясында эркектер түштүк тарапта, анткени булар активдүү энергиянын башаты болуп саналышат. Ал эми аялдар болсо пассивдүү энергиянын башаты, түндүк тарапты ээлейт. Ал эпчи жак деп аталат. Ал жакта бүт аялдарга тиешелүү буюм тайымдар чыгдан орун алган, ушундай да. Ал эми түштүк тарапта болсо бул эркектерге таандык эр жак болот. Анан ошого жараша ар ким өзүнүн ордун туура тандап билиш керек да, туура орун ээлегенди билиш керек да. Мисалы үчүн төр жакка бул жашоодогу этаптардын баарын басып өтүп, анан уже бул жашоодон кетерге кабынып калган адамдар төргө отурат. Төргө жакындаганын көргө жакындаган. Ооба, төргө жакындаганын, мисалы үчүн төр өлдү дегенди төрү өлө турган мезгил дегенди билдирет да. Бул жашоонун төрү ошо тиги дүйнөгө, башка дүйнөгө өтө турган мезгили. Төрү өлдү, төрү ошо өлө турган адамдарга таандык деген да. Эми баягы жаш курагы боюнча бул жаратылыштын мыйзамы да. Анан жап-жаш жигит, 35 жаштагы жигит губернатор болуп калса, же болбосо бир жооптуу кызматка келип калса, анан ошону төргө отургузуп жиберген, бул биринчиден кыргыздын наркын билбегендик болуп саналат. Жана силер айткандай кошоматчылыктын өзү болуп саналат. Анткени ал төргө отура турган аксакал киши өзүнүн ордун жаш балдарга өткөрүп берип атат. Бул дагы туура эмес, анткени деген ал жаратылыш, табигаттын мыйзамдары аны түшүнбөйт. Бүгүн губернатор, ал эртең болсо жөн эле пенде, кечээ деле жөн эле пенде болгон. Ошондуктан бүгүнкү күндө ошо нарктануу
мектепте эле эмес, жалпы эле коомго дагы ушул силердин көрсөтүү сыяктуу агартуу иштерин баштасак, ар бир кыргыз билсе өзүнүн ордун, ошондо балким жанагы кошомачылык сыяктуу нерселерден алыс болоору белек деген да. Ошондо жанагы карасаңар, түндүк менен түштүк бул эркек аял менен бөлүнүү болуп атат да. Баягы биздики тиги философиябыз жалпы жанагы философиядагы карама каршылыктардын биримдиги менен күрөшүнө туура келет да. Дүйнө деген эркек менен аялдан, өмүр менен өлүмдөн, ак менен карадан турат деген сөз да. Ал эми неме болсо, чыгыш менен батыш бул өмүрдүн башталышы менен өмүрдүн аягын түшүндүрүп атат да. Ошондуктан боз үйдүн ичинде ар ким өзүнүн курагына жараша, жынысына жараша өзүнүн ордун билиш керек. Бирок ушул жерде дагы бир өзгөчөлүктөр бар. Мисалы үчүн, бул өзгөчөлүк кыз балдарга тиешелүү, ургач адамдарга тиешелүү болот. Негизинен кыз бала атасынын үйүндө конок. Ошондуктан кыз бала ошо атасынын үйүнө төркүнүнө келгенде, ал жаш кызбы, жаш курагына карабайт да. 70 жаштагы, 80 жаштагы деле ургачы киши төркүнүнө келгенде ал кыз болот. Анан кыргыз элинде кызды өтө катуу сыйлаган. Ошондуктан анын жаш курагына карабастан кыз келгенде төркүндөрү аны сөзсүз түрдө төргө өткөрүшөт. Анан экинчиден, бул дагы аял затына тиешелүү нерсе болот. Мисалы үчүн, эки бир тууган болсо, улуу бир тууганы мисалы үчүн өзүнөн өтө көп жаш кичүү аял затына үйлөнсө, кичүү бир тууганы тиги жеңесинен бир аз улуураак аял затына үйлөнсө, баары бир кичүү келин жашынын улуу болгонуна карабастан жеңесин өткөрөт төргө. Анткени анын күйөөсүнүн жолу улуу. Бул да чоң философия да. Бул да проксемикага кирет. Ошо проксемиканын катарындагы философия болуп саналат. Ар бир элдин өзүнүн маданияты бар, учурашууда деп атпайсызбы? Анан бизде ата бабаларыбыз учурашканда билектен алып учурашты экен илгеричи. Ошо жоопкерчилиги убакта баягы күчүн да бир чети сынаса керек да. Анан ушул кыздар турмушка чыгып барганда кайнагасынабы, кайнатасына, кайненесине ошо өзүнүн күйөөсүнөн жашы улуулардын баарына жүгүнгөн да. Саламдаш. Ошо жүгүнүү тууралуу айтып өтсөңүз. Жүгүнүүнү мен маданияттын туу чокусу деп билет элем. Анткени келин келгенден кийин кайын журтуна, мисалы үчүн кайнатасына эмне деп кайрылат? Ата салам деп айтатпы? Же болбосо кайнагасына аке кандайсыз деп далынан таптайтпы? Бул өтө орой көрүнөт, өтө олдоксон нерсе. Бул маданиятсыздыкка жатат да. Ошондуктан жүгүнүү аркылуу келин вербалдык элементтерди колдонбостон туруп, кепти же сөздү колдонбостон туруп, ал ошого өзүнүн заатын билдирип амандашып жатат да, ошо кайын журту мененчи. Бул биринчиден. Экинчиден, ошо жүгүнүп жаткан учурда ар бир келин ичинен тилек кылат. Айталык, ошо кайнатасы болобу, кайнагасы болобу, төбөсү көрүнгөн, элге кадыры сиңген мыкты адам болсо, ошо ичинен келин тилек кылат. Ушу менин балдарым ушу кайнатамды тартса экен, же ушу кайнагамдай болуп аброй күтсө экен, ушундай мыкты киши болсо экен, же болбосо момундай бир сөз баккан чечен болсо экен, манасчы болсо экен дегендей мындай жакшы тилектерди ошо кайнагасы мененби же кайнатасы мененби байланыштырып айтып атат да ичинен. Же болбосо менин кыздарым ушу менин кайненемдей мыкты адам болсо экен, могу абысынымдай чебер болсо экен, уз болсо экен деп жүгүнөт. Жүгүнгөндө ошо жүгүнүп жаткан киши, ошол кишиге карата жүгүнүп атат да. Ошол киши Кудай тилегиңди берсин дейт. Сен ичиңен азыр эмне ойлосоң, ошону Кудайым берсин дейт. Сен эле балдарың ошо сенин кайнатаңа окшош болгон мыкты адам болсун, кайненеңе окшогон уз чебер болсун дегендей тилегиңди берсин дейт. Же болбосо келин бир аброю такыры жок, арактан бузулуп кеткендей элекпи, элден чыгып калгандай элекпи, ушундай кайнатасы болсо же кайнагасы болсо же бир тилинен заары чыккан бир кайненеси болсо, ошого да жүгүнөт, ошого да ызаат кылат. Маданиятын көрсөтөт, сый урматын көрсөтөт. Анан ичинен тилек кылат. Кудайым, ушу менин балдарым ушу кишидей болуп калбаса экен. Ушу кишинин жолун басып калбаса экен. Ушундай болуп элден чыгып калбаса экен. Же болбосо ушундай болуп бир заар тилин төккөн бир начар киши болуп чыгып калбаса экен деп ичинен тилек кылат. Ошол жүгүнгөндө тиги жанагы жакшы мүнөзгө ээ эмес адам дагы Кудай тилегиңди берсин деп айтат да. Ошо ичиңде эмне ойлоп атсаң, ошо Кудайым ошо тилегиңди берсин дейт. Анан орусча айтканда мысли материализуются, ошо
батанын бир түрү, тилектин бир түрү, ушундай жакшы нышан деп ойлойм да, жакшы маданият. Кыргыз баарын ошо алдын алып 1000 жылдагы нарк салты менен баарын баягы теңдеп келген экен да. Туура. Анан дагы бир нерсе, ошо кыргызда жанагы сен андайсың, сен мындайсың, сен ким элең, сен жашың канча эле, паспортуңду көрсөтчү деген нерсе болгон эмес да. Анткени ошонун кыймыл аракетинде, сырткы кийим кечесинде эле паспорт болуп турган да. Мисалы үчүн деген жана кыймыл аракетин, кинезиканы карасак, жана өзүң деле көп айтып жүрөсүң, камчы боюнча алганда, мына камчынын бир формада алып кирсе мындай мааниси болот, экинчи формада алып кирсе мындай мааниси болот дегенчи, бул да кинесика да, бул да чоң маданият болуп саналат. Же болбосо чач жасалгасына келсе дагы, ар бир чач жасалганын өзүнчө мааниси болот да. Могу кийим кийүү маданияты наркка киреби? Сөзсүз түрдө кирет. Анткени кыргыздын кийими дагы ошо көптөгөн кылымдардын арасында ар кандай турмуштук шарттарга ылайыкташып, ар кандай турмуштук жагдайларга ылайыкташкан кийим болуп саналат да. Мисалы үчүн кыргыздын кийиминде эч убакта ачык чачык кийим болгон эмес. Ашкере мындай бир кыймылга тоскоолдук жараткан, же болбосо бир коомдук этикалык принциптерди бузган кийимдер болгон эмес. Анын үстүнө ошо кийимдерди кийүү аркылуу кыргыздар өзүнүн наркын билдиришкен. Айталык, жанагы элечекти кийгенде, эми элечектин сакралдык мааниси өтө терең, ал жөнүндө кеп кылбай эле коеюн. Ошо дене кыймылы менен байланышкан бир мисалды айткым келип атат. Элечекти кийгенде бул жанагы кыргызчасы кандай айтаарын билбейм, осанка дейт да. Ошо осанканы, ооба, боюн түз кармаганга тиги жардам берген да. Негизинен кыргыздын аял заты, же болбосо кыргыздын жигиттери, мырзалары эч убакта башын жерге салып, мынтип бир маанайы түшкөндөй, ооматы кеткендей болуп эч убакта жүргөн эмес да. Башын бийик көтөрүп, ошо баягы биз эми империя түзгөн элбиз да. Ошо империя түзгөн элдин кызы, уулу катары өзүн мындай сыймыктуу алып жүргөнгө жардам берген да. Анын үстүнө жанагы кийим кийгенде, келечекти кийгенде ошо чач жасалгалары адамдын басыгына, орусчасы походка деп коет да, ошого да жардам берген. Мисалы үчүн жанагындай туура эмес басык кылып, туура эмес шалп эткен добуштарды чыгарган басык эч убакта болгон эмес. Ошондуктан кыргыздын ыры бар да, басканы сону маралдай, биздин ала тоонун кыздары депчи. Жанагы чач учтуктардын үнү чыкпасын үчүн шарактап, бул шарактатып тиги шарактап басканды да билбейт экен деген сөзгө калбаш үчүн ошо туура басканга, кериле басканга, мындай нарктуу басканга ошо кийим кече да жардам берген. Жана белдемчи дагы. Мисалы үчүн кыргызда баягы көчмөнчүлүк турмушта өтө эттүү болсо, өтө мындай ашыкча салмактуу болсо, атка минип жүргөнгө ыңгайсыз болгон. Ошондуктан жанагы табигый мыйзам дагы өзүнөн эле ошо тиги неме, атка тың минген, чыйраак, мындай өзүнүн дене боюна тың караган ушундай аял затын калыптандырып койгон да. Ошондуктан белдемчи тагынып, бул корсет сыяктуу кызматты кылган да. Денени түз кармап, азыркыча айтканда фигураны сактаганга дагы жардам берген да. Мунун баары эле баалуулук, демек баалуулук болгондон кийин бул нарк. Кийим дагы ошол чоң наркка кирет экен да, кийүү. Анан чач жасалгалары боюнча айтып өтсөңүз да. Чач жасалгалары боюнча айтсам, эми эркек адамдардын чач жасалгасына көп токтолбой эле коеюн, анткени анын дагы изилдөөчү жагдайлары көп. Ал эми аялдардын чач жасалгасынан эле ал аялдын ким экенин, коомдон кандай орун алгандыгын түшүнүп койсо болгон да. Мисалы үчүн чач аялдын көркү эмеспи? Кичинекей кыздар ошо чачын жана бешкөкүл өрүп кичинекей жанагы кезинде аны бешкөкүл деп койгон. Анан улам чачы өсүп, улам бойго жеткен сайын ошо чачынан эле билген да, бул кыз тесер болуп калыптыр, бул кыз мынча жашка чыгып калыптыр деп, ошо чачынын саны да ошо кыздын жаш курагын билдирген да. Сенин жашың канчада деп сурап отурбай эле ошо чач жасалгасынан эле ошол кыздын канча жашта экенин уже билип койгон да. Анан жанагы тиги неме, турмушка чыгаар маалында кырк чач өрүп, далысын жаап,
ушундай жасалган да. Анан качан гана кыз киши турмушка чыккандан кийин бул дагы жанагы аял менен эркектин теңдиги дегендей философия да, эки чач өргөн. Эки чач өргөн, бунун жубайы бар деген сөз. Бул жубайы бар деген сөз жуптуу киши деген, теңи бар, түгөйү бар дегенди билдирет да. Эгерде ошол аял киши жесир кала турган болсо, анын чачын бир эле чач өргөн, жалгыз калды, түгөйү жок, жубу жок дегендей. Анан дагы бир нерсе, кээде жесир аял деле чачын балким экиге өрүп койгонбу, баягы жагдайга жараша, бирок жесир экендигин билдириш үчүн аны оң жакка өрбөй, кадимки баягы кыздар өрүп жүргөндөйчү, тескери өрүм болгон, муну бака өрүм деп коет. Ошо бака өрүмдү карап туруп эле анан башка адамдар билген сурабайт да, сиз турмушка чыктыңыз беле, күйөөңүз ким, жесирсизби, жесир эмессизби деп сурабайт. Ошо сырткы кебетесин карап туруп эле, чач жасалгасын карап туруп, башка жагын карап туруп эле билген бул кандай адам экенин, коомдон кандай орун алганын билишкен. Кыргыздын бул уулуулугу ошол айытпай туруп баягы билгендигинде экен да. Анан сүйлөбөй туруп ойду билдирген экен да кыргыз. Ооба. Коомубуздун күүсүн чертилсе, эмне чертилип атканын билген экен кыргыз. Ушунун баары биздин улуулугубузду, бабаларыбыздан калган улуу наркыбызды боюбузга сиңирип келип, эмнегедир азыр ушул мезгилге келгенде чайпалып тургандай да. Эми баягы кыргыздын тарыхы көп кылымдарга барат. Мындай учурлар көп жолу болгон. Анан ошондуктан баягы түгөнөрдү түтөгөн кыргыз деген сөз жөн жеринен чыккан эмес да. Көч бара бара түзөлөт. Эми ар кандай шарттар болду, ар кандай жагдайлар болду. Көп жылдар бою совет бийлигинде жашадык. Ал учурда дагы кыргыз баалуулуктары көп баркталган жок, басынтылды дегендей. Акыркы 30 жылда улуттук идеологияны жолго кое албай келе жатабыз. Бул учурда да ошо улуттук идеологияны өнүктүрө турган шарттар түзүлбөй атат тиешелүү деңгээлде. Анан мен ойлойм, ушул сыяктуу аякчылар болсо, ошо улуттук нартты мыкты билген адамдар менен ой бөлүшсөк, ошонун баары элге жетсе, баягы көч бара бара түзөлүп, наркыбызды кайра калыбына келтирип алсак абдан сонун болор эле. Анткени биз экөөбүз, мен силерден бир аз улууракмын, бирок биз экөөбүз орто муунга кирип калдык. Ушул биздин орто муундун милдети баягы улуу муундан алып калган баардык баалуулуктарды кийинки муунга төкпөй чачпай, бөксөртпөй, колдон келишинче толук кандуу кылып, чыпчыргасын коротпой өткөрүп бериш керекпиз. Айтканыңыз келсин эже. Ошол тилектериңиздин баары орундасын. Кыргыз улуу эл болгон дейбиз, кыргыз байыркы эл болгон дейбиз, кыргыз нарыктуу эл болгон, салттуу эл болгон деп айтып келатабыз. Бирок сиз айткандай, ошо улуу муундан калган наркыбызды, салтыбызды кийинки муунга жеткирип бергенге ошо бабалар жол берсин, жараткан жол берсин демекчимин. Айтканыңыз келсин. Куттуу жерге келип аңгемени көңүрүп бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошо мен дагы учурдан пайдаланып, ошо бизди Ала тоодон атайын алдырып келип, Москва жергесинде жертештерге, улутташтарга ушундай маалымат бергенге көмөктөш болуп жаткан уюштуруучуларга, демилгечилерге, демөөлчүлөргө чоң алкышымды билдиргим келет. Баарыңыздарга алкыш. Ыраазычылык билдирем эже. Ушу куттуу жерге келип аңгемени көңүрүп бергениңизге, ата бабаларыбыздын улуу наркын кеп салып атканыңызга, жаштарга жайылтып атканыңызга ыраазыбыз. Сиз дайым бар болуңуз, жараткан жалгасын, бабалар колдосун. Ушу бабаларыбыздан калган улуу наркты, салтты биз кийинки жаштарга өткөрүп бергенге Кудай насип кылсын. Айтканыңыз келсин. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Дайым кайсы жерде болбосун. Аман болуп кыргыздын улуу канекей энебиздин улуу жолун жаштарга жайылта бериңиз. Рахмат. Кадырлуу кыргыз элибиздин түбөлүгү түз болсун, келечеги кең болсун. Айкөл Манас атабыз баштаган улуу касиет кайыптын баары колдоп жүрсүн. Түгөнбөйт кыргыз баяны. Бар болуңуздар.